Саламатсыздарбы, сиздерди бүгүнкү күнгө даярдалып чыккан жаңылыктар менен тааныштырабыз. Андыктан биздин Sokol Media YouTube каналына катталып, пикирлериңизди калтыра кетиңиздер. Баткенде Өзбекстандан мыйзамсыз ташылып келе жаткан жер семирткич кармалды. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынан билдиришти. Баткенде Өзбекстандан мыйзамсыз ташылып келе жаткан жер семирткич кармалды. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, бажычылар Баткен районунун Чек айылында кыргыз жаранынын башкаруусундагы Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаа токтотушкан. Текшерүүнүн жүрүшүндө унаадан минералдык жер семирткич табылган. Ошондой эле жүккө таандык эч кандай документтер болгон эмес. Товардын жалпы салмагы 3250 килограммды, орточо баасы 123500 сомду түзөт. Факт боюнча чогултулган материалдар бажы кызматынын контрабандага жана бажы эрежелерин бузууга каршы күрөшүү башкармалыгынын бажылык иликтөө секторуна каралууда. Бажы кызматынын контрабандага жана бажы эрежелерин бузууга каршы күрөшүү башкармалыгынын бажылык иликтөө секторуна каралууда. 2022-жылдагы кыргыз-тажик чек арасындагы окуя боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө топтору тергөө иштерин жүргүзүп жатат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин жыйынында аскер прокуратурасынын тергөө кызматынан башчысы Акылбек Абдыраев билдирди. Шектүүлөрдүн өзүнчө өндүрүшкө алынган сотко өткөн учурлары бар. Учурда аскердик прокуратуранын Баткен гарнизону тарабынан тергөө иштери жүрүп жатат, деди ал. Парламент 2021-жылдын 16-сентябрында Дүйшөмбү шаарында кол коюлган жамааттык коопсуздук келишимин уюмун аскерликтин жамааттык күчтөрдүн биргелешип материалдык техникалык жактан камсыздоо жана медициналык жактан камсыздоо жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору каралууда. Эскерте кетсек, 2022-жылы 14-17 сентябрында Тажикстан Кыргызстандын аймагы басып алууну көздөп Баткен жана Ош облусундагы чек ара заставаларын жана калктуу пункттарга кол салган. Тажикстандын куралдуу күчтөрүнүн аскердик баскынчылыгынын натыйжасында Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча 63 адам каза болгон. Анын ичинде аскер кызматкерлери жана жакын тургундар жана балдар бар. 198 адам жабыркады. Ошондой эле турак жайлар, экономикалык жана социалдык объектилер, турмуш тиричиликти камсыз кылуучу объектилер талкаланып зыянга учураган. Бүгүн 25-январдан тарта Майлуу Суу шаарынын тургундарына суу толук кандуу бериле баштады. Бул тууралуу президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлчүлүгү билдирет. Маалыматка ылайык, 15 чакырым аралыкта суу түтүкчөлөрү өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өздүк курамы жана шаар сууккана ишканасынын кызматкерлеринин жардамына эритилди. Эске салсак, Майлуу Суу шаарынын аймагындагы катуу сууктан кесепетинен 12-январь күнү шаардын калкы таза суусу берүү үзгүлтүккө учураган. Суу берүү системасынын башкы суу сактагычында жана суу берүүчү түтүктөрдө суулар тоңуп, суунун басымы кескин төмөндөгөн. Мындан улам шаарга берилүүчү суунун көлөмү азайгандыктан Майлуу Суу шаарынын жылуулук менен камсыздаган номер 1, номер 3, номер 4 отказандардын жылуулук берүү системаларына суу толук келбей, жылуулук берүү үзгүлтүккө учураган. Майлуу Суу шаарынын аймагында 3 орундук даражасындагы өзгөчө кырдаал режими жарыяланган. Бүгүн 25-январда санариптик өнүктүрүү министри Талантбек Иманов Ысык-Көл облусуна жасаган жумушчу сапарынын жүрүшүндө Чолпон Ата шаарындагы жаңы калкты тейлөө борборунун курулуш иштери менен таанышты. Ведомствонун басма сөз кызматы билдиргендей, жаңы курулуп жаткан калкты тейлөө борборунун имараты замандын бардык талаптарына жооп берет. Муну менен бирге борбор бардык керектүү эмеректер менен заманбап техникалык жабдыктар менен жабдылат. Министр Иманов курулуш иштери менен таанышып жатып, мурда Чолпон Ата шаарында калкты тейлөө борборун жок болгондуктан жергиликтүү тургундарга мамлекеттик санариптик кызмат алууда бир топ кыйынчылыктар жаралып келгендигин белгиледи. Министрдин айтымына караганда, эми Чолпон Атада жаңы заманбап калкты тейлөө кеңсеси иштей баштайт. Ал борбор заманбап керектүү жабдыктар менен жабдылат. Белгилегендей, учурда калкты тейлөө борборунун курулуш иштери жигердүү жүрүп жатат жана ушул жылдын 1-кварталында пайдаланууга берилет. Жалпы аянты 278 квадрат метрди түзөт. Турдоого шектелип кармалган төкмө акын Болот Назаров бошотулду. Бул тууралуу Чүй облустук сотунан билдиришти. Маалым болгондой, анын иши кечээ 24-январда Москва райондук сотунда каралган. Жабырлануучу тараптан тосмо арыз түшкөндүктөн иш кыскартылып, Назаров сот залынан бошотулган. Сокулук районунда көмүр сатып алууда жасалма акча менен соода кылган жаран кармалды. Социалдык тармактарда аны кармап алган топтун видеосу тарады. Кадрларда алардын капчыкты кантип ачканы көрүнүп турат. Анда доллар жана евро акчалары болгон. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматына маалыматында караганда, 2023-жылдын 22-январь күнү Сокулук айылынын тургуну кайрылып, буларды көрсөткөн. Саат 14:30 чамасында бейтаныш адам жасалма $200 берип, 2 тоннага жакын көмүр сатып алган. Ошондой эле калдык акча 4300 сом алып кетип калган. Аталган окуя Сокулук райондук ички иштер бөлүмүндө катталып, кылмыш жаза кодексинин 233-беренесинде көрсөтүлгөн. Жасалма акчаны же баалуу заттарды жасоо кылмыштын курамы менен кылмыш иши козголгон. Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан
жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш чараларынын натыйжасында 1987 туулган Жаран Соокулук айылында дагы жасалма акча менен көмүр алып жаткан жеринен кармалган. Анын жанынан 75 даана 500 евро купюра жана 67 даана $100 купюрасы табылган. Шектүү кылмыш жаза процедуралык кодексинин 96-беренесинин талаптарына ылайык убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда кармалган Жаран бул окуядан башка жасалма акча менен дагы бир нече кылмыш жасаганы аныкталган. Тергөө амалдары уланууда. 24-январда Бишкек шаарында мурдагы вице-премьер-министр Жеңиш Разаков кармалды. Бул тууралуу өздүк булактар билдирди. Алдын ала маалыматка караганда Разаков алдамчылыкка шектелүүдө. Ал убактылуу кармоочу жайга кармалды. Разаков 2018-2020 жылдары вице-премьер-министр болуп иштеген. Ага чейин өкмөттүн Баткен областындагы өкүлү, Коопсуздук кеңештин катчысы, президенттин кеңешчиси кызматын аркалаган. Ушул жана башка жаңылыктарды Сокол медиа сайтынан окуй аласыздар. Сиздер менен мен Аделина Бакытова.